Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз Казакстандын Астана шаарындабыз. Адаттагыдай эле бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Астана шаарынын 2-чи ооруканасынын дарыгер, врач-невропатолог Гүлнура Ашырбекова эжекебиз эфирде. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Ашырбекова Гүлнара Мейманбековна. Талас облусуна караштуу Кара Бура районунда 1964 жылы жарык дүйнөгө келген. 1980 жылы Бейшеке орто мектебин, 1987 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүтүргөн. 1987 жылы 1 жылдык неврология тармагы боюнча интернатураны аяктаган. 1988-1990 жылдары Талас шаардык ооруканасында невропатолог, 1990 жылдан 2009 жылга чейин Талас облусундагы ардагерлер ооруканасында невропатолог, иглотерапевт болуп иштеген. 2009 жылдан тартып Астанадагы номер 2 көп тармактуу шаардык ооруканасында невролог дарыгери болуп эмгектенет. 5 баланын апасы. Қазақстанға келіп қалғанымды баштасам, мен 2005 жылы декабр айында келдім. Қычыраған қыш болчу ошол уақытта. Где-то 45-50 градус суық болуп аткан. Ал уақытта мен өзім Таласта спецбольница деп коет, ошол жерде иштечүмүн. Анан бир пациентим ошо Астанада иштейт экен. Ошол барып калды, анан айтты, ой, Астанада деген врачтардын зарплатасы көп деп мен кызыгып сурап баштадым да. Анан кийин как раз мен ошондо декретте убагым болчу. Кичекей кызым. Анан барып көрүп келейин дедим дагы. Бир чемоданымды алып туруп эле, көзүмдү жумуп туруп эле келип калгам. Келіп, ол жаққа кирет, қабылдау бөлмөсү. Ушул жақтан кирет, сыркоо адамды ушул жерден киргизет да, ошонун акыбалына карата по тяжести состояния. Бул жерде мынакей красный поток, желтый поток, зеленый поток деп коет. Жагдайына байланыштуу же каталка менен киргизет, же мындай коляскаларга отургузуп киргизет. Тез жардам көрсөтө турган палата ал жакка келет. Мынакей бул жерде мынакей койкасы бар, мониторлор бар. Сразу давлениеси канча экенин, пульсу канча экенин, сатурация ошолордун канча экенин баарын көрсөтөт. Ушул жерде мынакей ар бир бөлүнгөн жерде ушундай оборудованиелери бар. Инсульт менен келе турган болсо компьютерный томографияга түшүрүш керек. Аны азыр көрсөтөмүн. Жана айттым го, ангиолаборатория. Сразу жана кан тамырларды текшерет дагы, тромб барбы же бүтөлүп калганбы, ошону ангиолабораториядан көрөт. Тез жардам бардыгы тең ушул жакка алып келишет да. Ушул жакка алып келет. Бул ошол тез жардам баягы унаалары, машиналары жетиштүү эле болобу? Тез жардам бул станция скорой помощи дагы бир нече районго карата. Бул шаардын Есильский району бизге карайт. Анан жалпы эле ушул жерде кыргыздар бир жери ооруп калса эметсе, Гүлнур эже эмне кылам, каяка барам деп. Анан кийин жанагындай вид на жительство, гражданство болсо жеңилирээк да. Любой ооруканага, поликлиникаларга кайрылса болот, баарысы бекер. Ангиолаборатория бул жерде. Бул жактан ол жакка кирет. Врачтар тигил жерден жасайт. Анан мынакей врач менен медбрат
пациент тигил жерде болот. Ошол жерден кан тамырга контрастный вещество менен текшерип өтөт. Мына жерде экранда ошонун баарысы көрүнүп турат. Кайсы кан тамыр бүтөлүп калган, кайсы кан тамырга тромб туруп калган. Бул жерде инфаркт сердце, жүрөктүн жана кан тамырында бүтөлүп калган болсо, сразу стентирование деп коет. Ошону сразу жасайт. Инсультный службада бизде инсульт менен келгенде тромб болсо, ушул жерден тромб экстракция деп коет. Ошо тромбту прям бул жака суруп алат да. Бизде 27 отделение бар бул жерде. И Казакстан боюнча кардиологическая служба, инсультная служба деген эң өнүккөн тармакта. Азыр себеби деген жүрөк кан тамыр оору боюнча дүйнө жүзү биринчи орунду алып келет. Осложнениясы боюнча. Ошондуктан бардыгы ушул тармакка көп көңүл бурат. И бул жерде эмнеси жакшы? Бул жерде дарыгерлерди, жаш дарыгерлерди чет жака окууга жиберет. Мамлекеттин эсебинен. Мында көбүнчө Турцияга, Израилге и Кореяга. Барып окуп, үйрөнүп келип, анан кийин билгендерин бул жерге дагы жаңы инновацияларды, жаңы методдорду колдонгонго үмүт. Акыркы үлгүдөгү жабдуулар буларчы. Мындай ангиолаборатория экөө деп айттым го. Бул жаңы келгени, эскиси башка жагында да. Ал жерде. Булар ошондо. Ооба, эгер эки пациент бирдей келип кала турган болсо, ушул жерден эки лабораторияга сразу алып келе берет да. Же болбосо бир лабораториясына, ангиолабораторияга инфарктный келет, жүрөгү менен проблема болсо, а бирөөсүнө инсульт менен, экөөнү эки жака алып келет. Пациент бул жерде жатат, анын жана давлениясы, сатурациясын бардыгы да монитордон көрүлүп турат. Компьютерде томография жана инсульт менен келгендер биринчи сразу ушул жака алып келет, жерден текшерет инсульттун кандай түрү экенин и кандай жагдайда экенин сразу аныкташ үчүн. Анан ошого жараша дальнейшие действия врача. Пациент тигил бөлмөдө болот, тигил жерден обследование өткөрүлөт, данныйлардын баарысы мына жерге компьютерге сүрөткө чыгып турат. Бул жерде лаборант отуруп иштейт да. Врачебный кабинеттин өзүндө дагы өзүнчө компьютерлер. Алар ошол жактан отуруп интерпретация жасайт. Бул жак рентген кабинет. Рентген кабинет бул. Бул жерде азыр эң негизгиси тилге көп көңүл бурулат да. Эң биринчи мамлекеттик тил бул казак тили, официальный. А орус тили официальный эмес. Просто на уровне государства можно пользоваться дегенде. А так официальный мамлекеттик тил бул казак тили. Орусча сүйлөсөң обязательно сага замечание кылат. Бирок мен казакча сүйлөшөм, ана мага айтат сразу кыргызсың деп. Кайдан билдиң десем, кыргызча сүйлөп атпайсыңбы дейт. Ошондо бул жакта канча жылдан бери? Мен бул жака 15 жыл болуп калды. 15 жылдан бери. 15 жылдан бери. Жок, мен Кыргызстанга барганда кыргызча сүйлөйм. Таза кыргызча сүйлөйм десем болот, ана баарысы таң калат, тилиң бурулбаптыр деп. Так, жумушта казакча сүйлөгөнгө аракет кылам, баардыгыбыз эле казакча сүйлөйм. Мен турган жерим ушул, бул Астананын район встречи деп коет, правый берег. Казактар айткандай отагасы деп коет биздин атакебиз. Мен жолдошум. Жашоом бул жерде
Кыргызстанда Казакстан айырмасы бери закон жакшы иштейт. Элдер закон менен баш ийет. Ошондой. Берде көнүккөн бардыгы. Эмне Европада эмне жаңы жакшы эмелер болуп, бутап кетишет булар, барып кетишет. Строительный жагынан, эме жагынан бир жаңы эмелер кетишет. Но жаңы идеялар эме болсо, сарап кеткенсиз. Жакшы өнүккөн шаар эме. Туура айтып атпайсыңыз, мигрант деген чыгыш керек адамдан кечи. Жер көрүш керек, эл көрүш керек, жакшы эмелерин көрүш керек. Чыкпай жатып өзүң көзүң кайнап элдерден эчтеке көрбөйсүң эчтеке. Ошон үчүн мигранттын чыгып эл көрүп, жер көрүп, салыштырып, жашоодо көрүп, анан барып эме Кыргызстанды көтөрсө болот. Анан чыкпай жатып өзүң болбойт. Азыр дүйнө жүзүндө ошондой миграция жок азыр. Мурда Союз кезинде чарчы эмес, азыр бүйө жакка барсам болот азыр. Кыргызстанга үйрөткөндө эми бул деген бир тармакта неврология, ал жактагылар деле өз ишин билген дарыгерлер көп биздин Кыргызстанда. Негизи бир гана жетишпегендиги жанагындай аппаратуралар менен камсыздалбаган. Мамлекеттеги ооруканалар керектүү, мисалы үчүн КТ, МРТлар бар, бирок баардыгы частныйлардын колунда. А мамлекеттик жок. Эгер мамлекеттик ооруканаларда тоже жабдыктар, медоборудование, аппаратуралар ушул Казакстандыкындай болсо, ал жакта деле көптөгөн ийгиликтерге жетишмек. Кудай Таала биринчи бардыгыбызга ден соолук берсин. Ден соолугуң болсо, иштей аласың, иштеп акча таба аласың. Ошондуктан биринчи кааларым ден соолук. Андан кийин эртерээк өнүксүн Кыргызстандагы ошол коңшу мамлекеттердеги жетишкендиктерге жетише берсин. Гүлнур эже, биринчиден сизге чоң ыраазычылык ушул биздин долбоорго катышып, бизге маек бергениңиз үчүн. Анан биздин атыбыздан кичине белектерибиз бар. Ушуну кабыл алып коюңуз. Бул биздин өнөктөш компаниябыз Авангард Стиль компаниянын атынан кичинекей белек, жоолук менен таттуу.